Сокулук району барбы? И акыркы сиз келгенден бери канча бир жыл болду. Ошол убакытта кайсы проекттер аткарылды Сокулук районунда? Устойчивое развитие. Бул долбоор Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу каржылайт. Тилекке каршы Бюджети канча? Бюджети бул долбоорго тилекке каршы 11 15? Панфилов Москванын Кемин району эле кирген, Чүй областында. Үч эле Сокулук жок. Сокулук Чүй сыгата жок. Ой, Жайыл, кечирип коесуз. Панфилов, Жайыл жана Кемин району кирген. Чүй областынын эң чоң району эмнегедир мындай нерселерге кирбей калып атат да? Сураныч, көңүл буруңуздар деп. Анан айтсаңыз, кыштакты туруктуу өнүктүрүү долбоору эмне иш менен алек болду? Ошол проектти эмне кылышат? Бул долбоор боюнча ушул 3 райондо 39 долбоор аныкталган. Ушул 39 долбоордун ичинде ФАПтар бар, ремонт садиктер бар, ГСВ бар. Жайыл район территориальный больницанын реанимационный отделениясын дополнительный корпус куруп атабыз. Кемин районунда инфекционный отделение районный больницада дагы дополнительный корпус куруп атабыз. Актюста ар кандай сферада? Ар кандай сферада аны долбоорлорду ушул райондо өзүлөрү аныктайт. Анан жылытууну жакшыртуу долбоору айтып берсеңиз? Бул долбоор деген кайсы райондордо аткарылат? Жылытууну жакшыртуу долбоору жаңы быйыл башталды. Бул долбоор 7 областты тең камтыйт. Биринчи этабында Чүй областы дагы кирген. Кайсы район кирди ошондо Чүй областынан? Чүй областтан жалпы бүт акимчиликтерге сунуштама жөнөтүлгөн 3 объекттен бергиле, социалдык объекттен. Анан ошо берилген объекттердин баарын ошо дүйнөлүк банк. Сокулук району барбы? Сокулук району барбы? Сокулук району азыр 6 объектте. Сокулук тилекке каршы Сокулук район жок экен. Биздин Сокулук району мындай өгөй баланын немесине мамилесинде болуп атат да, өгөй эненин баласы болуп атат да. Кээ бир проектлерге карасам такыр жок экен да. Сиз мага кагаздарды берген кагаздардан карап атам да. Эмнеге мындай мамиле болуп жатат? Сокулукта эң чоң ички миграция менен келген эң чоң проблемалар бар, билесиз. Трансформация маселеси бар. Анан элдин саны жалпы түрдө мындай 150 миң берилген мен фактически уже 250 миңге жетип калды. Анан мындай проектлер абдан жакшы жардам болмок да, мен окуп атам. Анда түшүндүм, аны мага кагаз түрүндө берип койсоңуз, анан рынокко мүмкүнчүлүк алууну камсыздоо долбоору бар экен. 55 миллиондук проект экен. Айтып берсеңиз, бул жерде кандай иштер жүрүп жатат? Анан кайсы райондордо Сокулук району бар болуш керек, Биринчи сурооңузга жооп берейин, уруксат этсеңер. Таза суу боюнча күн түү менен кызыл туу айыл өкмөтүндө болуп атат. Мындан тышкары Вайын Антоновкада спортивный зал курулган, Сокулук район боюнча. Анан ушул быйылкы ушул жаңы этап боюнча частичный ремонт системы питьевого водоснабжения село Первомайское бар экен. Первомайское канча бюджет бөлүнүп атат ошондо? 1 миллион 398 миң. 1 миллион 398. Анан мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоору боюнча мен Жаныбек Калканович сизге кайрылат элем. Сиз Чүй областын жакшы билесиз. Ошондо кандай проекттер аткарылып атат? Именно айыл чарба боюнча айтсаңыз. Негизги Элбир Жыргалбектин бул жана рынокты өнүктүрүү, рынокко кирүү боюнча долбоордо бул негизгиси бул өзүңүз айткандай 55 миллион долларлык болуп атат, бирок ал жаңы башталды. Бул жерде жаңыдан азыр жанагы Бекжан Төрөбаевич айтып кеткендей сүт азыктары боюнча, эт азыктары боюнча, бал азыктары боюнча, жүндү кайра иштетүү, жеке ветеринарлар боюнча өзлөрүнүн сунуштарын берди. 307-ге жакын сунуштамалар болду. Бул жерден тендер өткөрүлүп туруп, анан толук областтар боюнча, областтын ичинде райондор боюнча бөлүндү эле. Чүй областында 34 проект
сүт азыктары боюнча 18, эт азыктары боюнча Сокулук 8 районун айтып балл. коесузбу? Эми муну Чүй областы боюнча Сокулук району боюнча мен сизге өзүнчө Барбы? Бар. 8 жүндү кайра иштетүү боюнча ветеринар. Бул Сокулук районунда жасалма жол менен уруктандыруу боюнча ошол проект негизинде ишке ашты. Бул иштетилип атат. Мал эмдетүүчү жайларды анан айыл чарба жанагы ветеринарный инспекция боюнча ошол тиги ветеринар аптека жана башка иштер жүргүзүлдү. Андама расмий маалымат берип коесузбу? Бекжан Төрөбаевич, сизге сураныч. Сокулукта бизде Нижний Чуйский айыл өкмөт бар да. Ошол жерде бала бакчага мен 3 жылдан бери өкмөткө кайрылып атып, Алмазбек Ахунжанович, сизге да эскертет элем да. 3 жылдан бери өкмөткө кайрылып атып, мына кагаздарды көрүп атасыз. Мага улам 18ге кирди, 19га кирди деп мына 3 жылдан бери шылтап атышат да. Арискте каражат болсо, ошондой бала бакчаларга көңүл бурганга возможность барбы? Акыркы циклы башталды да. Азыр ушул айыл жергесинде социалдык мобилизация жумуштары болуп атат. Ал жакта кичи проекттер 20 миңге чейин берсе болот. Чоң проекттерди 300 сом менен канча болуп калып атат? 20 миң доллар болсо 1,5 миллион 400 миң болуп атат. Чоң проекттер 300 миңге чейин долларга чейин берсе болот. Бул 20 миллион. Ошондо 10 миллиондук проект болсо, булар деген чоң проектке кирип калат, же кичинекей проектке кирип калат, же чоң проектке. Элвира Жыргалбекова, бир эле маселе бар. Бул жанакы аудит болуп проблема болгон долбоор. Ошондуктан бүт айыл өкмөттөр ушул конкурска катышат. Анан конкурстун жыйынтыгы кандай болот, кайсы айыл өкмөт Чүй областында жеңет, бул уже тендердик комиссия чечет. Ошол тендердик комиссия боюнча биз сиз менен да сүйлөшкөнбүз мурда. Буга сизге жетекчиликке келгенге чейин бир коррупция деп ызычуу болгон. Ошондон бери алмаштырдыңызбы составын? Азыр алмашылды составы, азыр 6 кишиден турат. 3 киши НПО конкурс негизинде шайланат. 3 киши ушул обл администрация официалдуу түрдө каты менен өзү номинировать этет. Подрядчиктер маселеси да, тендерди утуп алгандан кийин, мисалы проектти баштап коюшат, насколько качественно бүткөнүн ким текшерет? Мисалы таза суу боюнча бизде Арис аркылуу технический надзор атайын дайындалат. Мындан тышкары айыл өкмөтүнүн атынан сөзсүз түрдө бир технадзор алыш керек. Ал дагы кол коет акт выполненных работко. Мындан тышкары гостехинспекция келип көзөмөлдөп турат. Анан авторский надзор бар, жанакы ПСДны даярдаган институт. Мен бул маселени эмнеге айтып атам? Сокулук районунда Жаңы Пахта деген айыл өкмөтү бар. 5 жыл кетти, 5 жылдан бери ушундай проект бүтүп, потом госэкотехинспекциясынын приемкасын кандай кылганын билбейм. Азыр ал спортзалда ни воды, ни электричество жок да. Ушундай проектлердин аягын контролдош керек деп ошон үчүн айтып атам да. Насколько прозрачно. Бул жөнүндө да сизге айткам, мурдакы жетекчилердин шылакылыгыбы, тендердик комиссиянын ичинде болгон коррупциябы, ошондой натыйжаларда бизде да мындай шектенип, коллегаларым да ушунча көп сын айткан себеби ошол болот да. Сураныч сизге ушул садик боюнча кайрылса, көңүл буруп коюңуздар деп суранам. Анткени деген Нижний Чуйск айыл өкмөтүнүн тегерегиндеги 25 миң калк ошол жака барышат экен. Ошол проекттин күтүп атышат. Чоң сураныч. Рахмат.